Факт каналынын жаңылыктарынын кечки топтому менен тааныштырып, студияда Абдыганы Суранов. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында бүгүн 21 мартта мамлекеттик органдардын жетекчилери, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек шаарынын мэринин катышуусундагы чакан курамда коопсуздук кеңеши өтүп жатат. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкө аймагына коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылып кетпешине жол бербөө жана атамекендик экономика үчүн терс кесепеттерди азайтуу боюнча чаралар каралып жатат. Буга чейин айткандай эле баарыбыз тең жарандык жоопкерчиликти сезип, тартипти бекем сактоого мына үйрөнүшүбүз керек. Бул эч кимдин жеке иши эмес, бул маселе улуттун саламаттыгына терс таасирин тие турган маселе болуп калды. Бул илдет мага, мен үйүмө келбейт деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Кенебестиге жол берүүгө муназыр болбойт. Дүйнөлүк кырдаалды көрүп жатасыңар. Ар бир үйлөгө, ар бир жаранга мына келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар ким өзү үчүн эмес, баласы үчүн эмес, өзүнүн жакыны үчүн эмес, жалпы коомчулуктун саламаттыгы үчүн дагы мына жоопкер. Муну ар кимибиз терең сезишибиз керек. Биринчи кезекте тартипти жана жарандык жоопкерчиликти сактоо абзел. Кыргызстанда дагы коронавирус жугузуп алгандар аныкталды. Алардын 5-өө Сузак районунда, бирөө Баткен облусунун тургуну. Учурда алар ооруканага жаткырылып, буга чейин кимдер менен байланышта болгондору аныкталууда. Бул тууралуу бүгүн басма сөз жыйынында Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаков билдирди. Буга чейин Кыргызстанда 6 адам коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болгон эле. Жалпысынан бүгүнкү күндө COVID-19 вирусун жугузуп алгандар 12 адам болду. Баткен районунун Самаркандык айыл өкмөтүнүн тургуну коронавируска кабылганына байланыштуу райондун акими Каланбек Маркеевдин буйругу менен Самаркандык, Ак Татыр, Аксай айыл аймактарында өзгөчө кырдаал тартипке киргизилди. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат жыйынында билдирди. Акимдин буйругуна алайык, бул айыл аймактарга блокпосттор коюла баштады. Кечен оокатта коронавирус жуктурган аялдын кызы медициналык кароодон өтпөй чүйгү качып келген. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаков маалымат жыйынында билдирди. Качып кеткен кыз апасы менен байланышта болгонуна карабай карантинден качып кеткен. Биз аны таптык. Ал ким менен байланышта болгонун аныктадык, деп билдирди Исаков. Бүгүнкү учурдан пайдаланып мен ошо коронавирус боюнча кыскача маалымат берип коеюн. Бүгүнкү күндө алдын ала мен айтып коеюн. Өткөндө биз айтканбыз 6 учур катталган деп, Ошто анан жаллап атты деп. Бүгүнкү күндө дагы 6 учур катталганы турат. Азыр мынакей тактап атабыз. Бирөө Баткенде, 5-өө Сузакта. Ошол менен биздики бүгүнкү күндө 12 учур катталды деп айтсак болот коронавирус боюнча. Ошого карабастан бүгүнкү күндө акыбал туруктуу. Бүт структуралар менен МЧС, Минздрав жана башка структуралар менен бүгүнкү контролго алып иштеп жатабыз. Штаттык режимде дагы айта кете турсак десек, мындан биз эч кандай бир паникага алдырбай, эч кандай бир паникага түшпөшүбүз керек. Мынакей дагы бир учур катталды, дагы 2 учур катталды, эмне болобуз деп эртең менен эле звонить этип атат. Мен айтып атам, эч кандай бир паникага алдырбашыбыз керек. Эч бир мындай бир паникага да түшпөшүбүз керек. Бул боюнча контактылары изилденип, аныкталып атат. Бүгүнкү күндө Сузак боюнча 1630 контактылар аныкталып, бардыгы тең контролго алып, обсервацияда медициналык байкоо жүргүзүлүп жатат. Ноокатта болсо ошол эки мындай коронавирус менен ооруган тегерегинде айтсак болсок 700 контактны аныкталып, бүгүнкү күндө мына ушунун үстүндө иштеп жатабыз. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы боло турган 3 авиакаттам дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү ишке ашырылат. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде Жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында 2020 жылдын 19 мартынан баштап дайыма каттоочу авиакаттамдарга чек коюлган. Бул чек чартерлик жана жүк ташуучу учактардан башкасынын баарына тиешелүү. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында
өтүп жаткан Коопсуздук кеңешинде премьер-министрге 22 марттан тарта өлкө боюнча өзгөчө кырдаал киргизүүнү сунуштады. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов мындан ары коронавирус жайылып кетпеш үчүн Кыргызстан боюнча өзгөчө кырдаал жарыялаш керек деген сунушун билдирди. Биздин республикада бардык аймактарда ушул өзгөчө кырдаал киргизилип атат. Тактап айтчу нерсе бул өзгөчө абал эмес, бул өзгөчө кырдаал. Бул жерде атайын эпидемиялык иш-чаралар жүргүзүлөт, бирок жана элдердин жүрүм-турумуна кандайдыр бир чектөөлөр, бирок өзгөчө абалдарга караганда бул жеңил болот. Экономикалык иш-чаралар, башка маселелердин бардыгы күнүмдүк турмушта иштер жүргүзүлө берет. Ал эми зарылдыгы жок, башка жака чыгууга, же болбосо элдер менен баягы эл көп чогулган жерлерге барууга элдерге тыюу салынат. Эки миң 20 жылдын 12 апрелине белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоолордун күнү жылдырылат. Мындай чечим Коопсуздук кеңешинин 21 марттагы жыйынында кабыл алынды. 22 мартта тарта жалпы өлкө аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилгендиктен 2020 жылдын 12 апрелине белгиленген бир катар жергиликтүү кеңештердеги шайлоо күнүн жылдыруу жөнүндө чечим кабыл алынды. Эгерде өзгөчө кырдаал жарыяланса, ошол аймакта же жалпы республиканын территориясында жарыяланган тийиштүү мыйзамда белгиленген тартипте кабыл алынган чечимдин негизинде анда ошол аймактарда же болбосо жалпы республикасы боюнча ошол жарыяланса, анда шайлоолор өткөрүлбөйт. Анан биз бул маселе боюнча дагы албетте ситуацияны биз дагы мониторить этип атабыз, байкап атабыз. Тыкыз байланыштабыз өкмөт менен, президенттин аппараты менен, анткени шайлоолорду дайындоо бул президенттин ыйгарым укугу. Ошондуктан биз тыкыз байланышта иштеп атабыз. Анан биз үчүн дагы, өкмөт үчүн дагы, президент үчүн дагы албетте эң башкы приоритет бул биздин жарандардын ден соолугу. Албетте эч ким эч кандай зыян келтиргиси же тобокелчилик жаратуу ниети жок. Ошондуктан өкмөт менен азыр дагы сүйлөштүк. Бүгүнкү күндүн аягына чейин тийиштүү чечим, тийиштүү сунуштар берилет деп биз ошону күтүп атабыз. Ошонун негизинде ишти алып барабыз. Азыркы учурда белгилүү болгондой Ноокат районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул эмнени билдирет? Ноокатта бизде Көкбел айыл өкмөтүнүн, айыл кеңешинин шайлоосу бар болчу. Албетте бул шайлоо жылдырылыш керек. Ал эми жалпы башка ошо шайлоо өтө турган райондордо, шаарларда же жалпы республика боюнча ошондой кырдаал жарыяланса, белгиленген тартипте, анда шайлоолор өткөрүүгө ал жерде мыйзам жол бербейт. Ушул жана башка жаңылыктар менен fakt.kg сайтынан жана fakt.kg.tv Instagram баракчасынан дагы таанышсаңыздар болот. Жаңылыктар топтоо мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.